урматтуу жердештер, мен бул бийликке кайрылайын деген сын айткан кишини камоо бул өзү бийликтин алсыздыгы деп эсептейм. Ар бир сынды моюнга алып, ошону көтөрө билиш керек. Бул кайрылууну эмнеге жазып атам? Жеңиш Молдокматов. Ошо ачык чындыкты айткан үчүн камайсыңарбы? Анда бүт Кыргызстанды камагыла. Анан буга коюлуп аткан берене боюнча карап туруп мындай кишинин күлкүсү келе турган берене экен да. Анын үчүн ар жерде жалгыз Жеңиш Молдокматов эмес, көп киши жоопко тартылышка туура келет. Эчтеке таппай ошол беренени койсоңор, анда сөз жок. Биздин талабыбыз, мен Улутман партиясынын лидери катары айтып коеюн, Жеңиш Молдокматовго боштондук. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Мен Амантур Манапбаев, Кыргызстан Коммунисттер партиясынын өкүлү катары ушул саясий куугунтук тууралуу өз пикири менен бөлүшө кетейин. Албетте биздин мамлекет демократиялык мамлекет болгонуна жараша ар бир жаран мыйзам талаасында өзүнүн пикирин, оюн жеткизүүгө укуктуу. Эч ким бул укугубузду бузууга эч кимге жол бербешибиз керек. Мындан тышкары азыркы учурда бир топ оор кырдаалдар, окуялар болуп турат. Ошого жараша элдин дагы нааразычылык маанайы күчөп турган учур. Мындайча айтканда, орусча айтканда, масло в огонь лучше не подливать. Я считаю, что недопустимо все преследования по политическим мотивам. Саламатсыздар, менин атым Анарбек Катаганов. Телекматты мен жакшы билем. Бул патриот жигит. Анткени биз Телекмат өтпөйбүз дагы жигиттер менен Баткенге барып келгенбиз. Чек ара боюнча Бишкекке келип, февралда митинг өткөргөнбүз. Бийликке жеткирип, жакында бирдеме болгон атат. Барып изилдеп, проблеманы чечкиле, биз көрдүк, жерлер сатылып атат. Көңүл бурбай койду, туурабы? Согуш болуп кетти. Бул эми өтүп кеткен кишилерге ким жооп берет? Телекмат туура эмес нерсени айтып атабы? Куугунтук башталды. Бийлик күчтүү болсо, көңүл бурбайт мындай нерсегечи. Наоборот, кабыл алып, эмнени айтып атат, көңүл буруп коелу. Ошондо бизге көңүл бурса андай болбойт болчу. Туурабы? Же биз туура эмес нерсе кылып атабыз. Ошого кайрылып элем, мына азыр Калиметовди жаңы эле мен тааныбайм, мындай телевизордон көрүп өтүп бараткан, как раз айттык. Бул деле балага түшүнбөстүк, кандай эмне кысым болуп атат, өзү да билбейт. Ал туура эмес. Бизде политический мектеп мындай жаштарга жок. Мы как самоучки. Өзүбүз чыгып атабыз, өзүбүз бышып атабыз. Бизде бут тозбогула. Силер эртең кетесиңер, уже дискредитировали себя. А силердин ордуна ким келет? Биз ушинтип өзүбүздү өстүрүп атабыз, туурабы? Рахмат. Ассаламу алейкум. Биринчиден кыргыз элине кайрылайын. Азыр ороз айы бүтүп атат. Ошо ороз айында да мынакей биз бүтүн Кыргызстандан, мен Жуманов Бакыл, бүтүн Кыргызстан партиядан болом. Мына өткөн эле мынакей Телекмат инимди кармап кеткенде бир ай мурун биз Жеңиш Молдокматов менен чыгып, өзүбүздүн протестибизди билдиргенбиз. Бул туура эмес, силер кайкы атасыңар. Өткөн эле убада бербедиңер беле. Саясий эч кандай куугунтук болбойт деп. Мына бул кылып атканыңар эмне деп биз чыктык эле. Мына өзү мынакей бир ай өттү. 44 күн өткөндөн кийин мынакей өзү Жеңиш Молдокматов азыр данный момент азыр буга да 2 ай срок берип атат. Бул өзү бийликтин кылып атканы туура эмес. Элдин терпениясы менен ойнобой каласыздар. Мынакей орозон бүтөөнө барганда бүгүн бир эле күн калды. Эртең эл кайта чыгып туруп, силерге кылганыңар туура эмес айта турган болсо, жаман эле болуп калат го деп ойлойм да. Ошол үчүн дагы убактыңар бар, ойлонгонго. Рахмат. Сиздин аты жөнүңүз ким? Менин атым Бакыр. Бүтүн Ким? Мындай ырчыласыңыз беке, ким болду? Приветствую вас, уважаемые единомышленники, уважаемые горожане, уважаемые кыргызстанцы. Мы, объединенная группа
гражданских активистов выражаем протест на такой беспредел, который совершается властями в отношении патриотов, которые говорят правду и идут за правдой, такие как Жеңиш Молдокматов. И я думаю, что власти показывают свою слабость и показывают, что они мнение народа и против мнения многих тысяч кыргызстанцев. Я надеюсь, что власти пересмотрят свое решение и фактически мы будем требовать справедливого решения суда и чтобы Жеңиша Молдокматова выпустили и без никаких применений санкций со стороны суда и так далее. Мы будем требовать, мы будем настаивать на этом, и я верю, что мы и гражданское население поддержит требования о том, чтобы Жеңиша Молдокматова выпустили. Справедливость должна восторжествовать, и справедливость будет справедливость будет на первом месте. Я надеюсь и я верю в это. И здесь, вот видите, очень много людей собираются, и это не первый день нашего требования, мы будем выходить каждый день с такими требованиями, и власти должны услышать наши голоса. А если пойдет так дальше, мы тогда, наверное, вернемся к 1937 году, когда наши патриоты были и наши правдивые слова, чтобы были услышаны. Большое спасибо вам за внимание. И мы будем требовать. Сколько партий выступает сейчас в поддержку? На данный момент 9 партий, но это 9 партий не только. Сейчас очень многие собираются, и я думаю, что рамки в этих 9 партиях не будут стоять. Это будет продолжаться, будут и 10, и 11, и 12, и 13 партий. Ну, потому что реально видно, какой беспредел учиняет власть. Это так нельзя, чтобы люди, которые реально выступают за правду и говорят правду, чтобы в отношении них были применены такие действия. Ассаламу алейкум, касиеттүү калың кыргыз журт. Бүгүнкү азыркы учурда 9 саясий партиясынын мүчөлөрү келип, саясий куугунлукка чагылган Жеңиш Молдокматовду дагы айтып кетишти, колдоосун көрсөтүп. Биринчиден, чындыкты айтып чыккан Тилекмат Күренов министр камады. Андан кийин Жеңиш Молдокматов азыр кирип атат. Мен кыска нускалайын, урматтуу туугандар. Эгерде акыйкаттык, чындык, таза иш жүргүзүп, юридикалык бааны туура берем десеңиздер, урматтуу бийликке кайрылып кетет элем. Ошол Жеңиш Молдокматовдун ошол күнү жанында жүргөн Руслан Казакбаев, Темир Сариев турат жанында, Максат Мамытканов жүрөт, Атамбаев жүрөт, Жаркынбек дегендер. Ошонун баасын толук кандуу так юридикалык баа бериш үчүн баарын чогуу камаңыздар, ошондо эл силерге ишенет. Анан туруп бир жаш баланы жалгыз эл суу кечпеген берене менен захват бийлик базып алуу деген болбойт. Ошол күнү Өмүрбек Суаналиев ГКМБда отурган. Бардыгы эле бүт, мисалы үчүн Алмамбет Шыкмаматов 6 октябрь күнү Ген прокуратурунун басылган. Симик Жапкеев жетиси бар аяка. Ошо урматтуу аткаминерлер бардык жаңа юридикалык бааны туура жана так берип, Жеңиш Молдокматовду болбоду дегенде үй камагына чыгарып коюңуздар, андан кийин териштирүү жүргүзөңүздөр. Ошондо так жанагы неме так болот дейм да. Ошо сак саламат болуңуздар. Чоң рахмат. Мен орусча кичине билем, туура эмес билип алдым да.